Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Адаттагыдай эле сабагыбызды баштайбыз. Дасторкон четиндеги университет программасынан жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө деген теманы Агайдын айтып берүүсүндө уга аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, видео сабакка көңүл буруңуздар. Кийинки тема жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө. Дасторкон четинде ата-эне балдар менен сухбат кылып отуруп, бул дүйнөгө келгенде жашоонун максаты, мазмуну, мааниси жөнүндө кыска бирок мазмундуу сухбат өткөрсө, ошого маани берсе жакшы болот. Алгач жашоонун максаты деп балдарга түшүндүрсөк, бул дүйнөгө жаралгандан жашоонун максаты акыл эс тартып, эң биринчи Кудай деп, ушу таза жашап, Кудайдын ыраазылыгына жетип, элдин дубасын алып, урмат сыйына жетип, ата-эненин ыраазылыгына, дубасын алып, татыктуу. Бул жөнүндө албетте өтө акылдуу сөздөр, китептер көп жазылган. Бирок балдарга дасторкон четинде өтө көркөм сөз, өтө философиялык ойлор эмес, жөнөкөй турмуштук мисалдар менен айтып, ушу жашоодун максат, Кудайдын ыраазылыгы, элдин дубасы, ата-эненин дубасын алып, татыктуу инсан болуп, жакшы кесипке ээ болуп, жакшы билим, өнөргө ээ болуп, жакшы иман, инсап, маданиятка ээ болуп, адамгерчиликтүү болуу зарыл экендигини жашоодун мазмуну ошол максатка жетүүдө туура таза жолду тандап алып, илим, билим, өнөр менен, пешене тер эмгек менен, алал жол менен ийгиликке жетип, өнөр алып, элге, желге кызмат кылуу, ак кызматы менен элдин дубасын алып, бакубат, жетиштүү турмуш тиричилик өткөрүү, үйлүү жайлуу болуп, татыктуу өмүр жолдош таап, бала чакалуу болуп, жакшы тарбия өз үй бүлөсүнө тынчтык, аманчылык тилеп, жубайы менен, күйөөсү менен бири-бирин сыйлап, жакшы тарбиялуу, инсаптуу балдарды өстүрүп, тарбиялап, эл жерге кызмат кыла турган, Кудайдын ыраазылыгын алып тилей турган парзанттарды, балдарды өстүрүү, иштеген жериде, жашаган жериде баардыгы ыраазы боло турган даражада, ыраазы боло турган иштеп жашоо. Ошол эле убакта өзү дагы өзүнүн жашоосунан ыраазы болуп, көңүлү толуп, Кудайга шүгүр кылып, дооба кылып, ак эмгек менен жашай турган болсо, мына ушу жакшы бир жашоодогу мазмун, адамдын жашоосунун мазмуну болуусуну түшүндүрүү. Ашыкча шан шөкөт, мал дүйнө, атак даңк, мактануу, чиренүү жана башка терс сапаттардан өзүнү сактап, эл ичинде эл менен бирге болуп, элге татыктуу болуп, кичпейил, ак ниет,
кайрымдуу, мээримдүү адам болуп жашоо, өз кесибинин устаты болуу, асыл инсан болуу жашоодун максат мааниси экендигини түшүндүм. Ошондой жашоого жетүүнүн жолу бул туура таза жашоо, Кудай деп ден соолугуну сактоо, акыл эсини өстүрүү, ак эмгек менен билимге жетишүү, ишкердик менен, ак эмгек менен, тууру жол менен мал дүйнө табып, үйлүү болуп, ошол тапкан дүйнөсүнөн ата энеси, бир туугандары, жакындары, балдары, коңшулары, эл журту бир жакшылык көрө турган, баары ала турган болуп, бул өмүрдө өзүнүн бир туугандары, ата энеси, бала чакасы, жакын адамдары ыраазы боло турган иштерди жасоо, кең масштабта алганда район, область, республика, жалпы адамдар ыраазы боло турган иштерди жасоо, ошолордун ыраазылыгына жетишүү, элдин сүймөнчүгүнө ээ болуу, Кудай деп туура таза жашоо, из калтыр бул дүйнөдө демекчи, жакшы жашоо менен, тазалык менен, иман инсап менен, ак эмгек менен, берешендик менен, мээр акыбет менен, тууралык менен, адилеттүүлүк менен, эмгекчилдик менен баардык адамдарга пайда келтире турган улуу иштери менен, улуу кызматы менен, Кудай деген туура жолу менен элдин эсинде кала турган инсан болуп жашап өтүү бул жашоонун максат, мазмун жана мааниси деп түшүндүрүлөт. Балдарга дасторкон четинде жакшы адеп, иман инсап, жакшы билим, жакшы өнөр, көп тилди билүү, ишкердиктин сырыны билүү, ак эмгек менен мал дүйнө табуу, жакшы турмушту куруп, бала чакалуу болуп, өнүп өсүп жашоо кымбат экендигини түшүндүрүү, ошого өзүнү даярдап, ар тараптан ден соолугу, мүнөзү, пейили, эмгекчилдиги, өнөрү, билермандыгы, жөндөмү, талантыны өстүрүү, башкалар менен мамиле кыла билүүнү үйрөнүү, берешендикти, марттыкты үйрөнүү, адамгерчилик, адамды этият кылуу, колдоо, жардам берүү, кайрымдуулукту үйрөнүү аркылуу жакшы адам болуп жашоо бул жашоонун максаты, мааниси экендигини түшүндүрүү. Татыктуу, бактылуу жашоо үчүн албетте эле мал дүйнө, атак даңк, мансап эмес, эң биринчи адамдык жакшы сапат, иман, инсап, билим, өнөр, терең ички маданият, улуу максат зарыл экендигини мисалдар менен шашпай айтып түшүндүрүп баруу өтө пайдалуу жана зарыл. Кудай кааласа, ошондой жакшылык иштер болот деп ойлойбуз.